36-bölüm. Betselel менен Алайап жана Теңир акылмандык берген акылман адамдардын баары Теңир буйругандай иштей башташты. Теңир аларга ыйык жайда иштеш үчүн керек болгон акылмандыкты жана түшүнүктү берди. Анан Муса Теңир акылмандык берген Betselel менен Алайапты, баардык акылман адамдарды, жүрөгү бул жумушка тартылгандарды чакырды. Алар ыйык жайда иштеш үчүн керек болгон Ысрайыл уулдары алып келген тартуулардын баарын Мусанын колунан алышты. Ошол эле учурда күн сайын эртең менен тартуулар үзүлбөй келип жатты. Ошондо акылман адамдардын баардыгы ыйык жайдагы иштерин таштап Мусага келип, Теңир буйруган жумуштар үчүн керек болгон нерселердин баарын эл ашыгы менен алып келип жатат дешти. Ошондо Муса буйрук берди. Анын буйругу станда жарыяланды. Эркектер да, аялдар да ыйык жайга эч кандай тартуу алып келишпесин. Ошондон кийин эл тартуу алып келүүнү токтотту. Жумушка керектүү нерселердин баары жетип, атүгүл артып да калды. Жыйын чатырында иштеген акылман адамдар чыйратылган зыгыр бууласынан ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн 10 килем жасап, аларга чеберчилик менен керуптардын сүрөттөрүн түшүрүштү. Ар бир килемдин узундугу 28 чыканак, туурасы 4 чыканак. Бардык килемдер бирдей өлчөмдө эле. Betselel биринчи 5 килемди бири-бирине бириктирди, экинчи 5 килемди да бири-бирине бириктирди. Биринчи 5 килемдин экинчи 5 килем менен бирге турган жерине көк илмектер жасады. Ошондой эле экинчи 5 килемдин четине да биринчи 5 килем менен бириктире турган илмектер жасады. Биринчи 5 килемге 50 илмек жасады. Экинчи 5 килемдин биринчи 5 килем менен бирге турган жерине да 50 илмек жасады. Илмектер бири-бирине дал келди. Анан 50 алтын илгиш жасап, илгиштер менен килемдерди бири-бирине бириктирди. Ошондо жыйын чатыры бир бүтүн чатыр болуп калды. Анан чатырдын үстүн жабуу үчүн эчкинин жүнүнөн килем жасашты. Андай килемден 11ди жасашты. Ар бир килемдин узундугу 30 чыканак, туурасы 4 чыканак болду. Бул 11 килемдин өлчөмү бирдей болду. 5 килемди өзүнчө, 6 килемди өзүнчө бириктирди. 5 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек, 6 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек жасады. Бир бүтүн жабуу болуш үчүн килемдерди бири-бирине бириктиргенге 50 жезилгич жасады. Жыйын чатырынын үстүн жабуу үчүн кызылга боелгон кой терисинен жабуу жасашты. Анын үстүнөн жабуу үчүн сайгак терисинен жабуу жасашты. Чатыр үчүн 6 гана жыгачынан тикесинен коюла турган устундар жасашты. Ар бир устундун узундугу 10 чыканак, туурасы 1,5 чыканак болду. Ар бир устунга экиден бири-бирине тушташ шакектерди жасады. Бардык устундарды ушундай жасашты. Чатырдын түштүк тарабына ушундай устундан 20 жасашты. 20 устундун астына күмүштөн 40 таканыч жасашты. Ар бир устундун астына 2ден таканыч. Чатырдын түндүк тарабына 20 устун жасашты. Бардыгы болуп 40 күмүш таканыч жасашты. Ар бир устундун астына 2ден таканыч. Ал эми чатырдын батыш жагына 6 устун жасашты. Чатырдын арт жагындагы 2 бурчу үчүн 2 устун жасашты. Ал 2 устунду асты жагынан да, үстү жагынан да бир шакекке бекитишти. Экөөнү 2 бурчка ушундай кылып орнотушту. Ушул 8 устун үчүн 16 күмүш таканыч жасашты. Ар бир устундун астына 2ден таканыч болду. 6 гана жыгачынан шыргый жасашты. Чатырдын бир жагындагы устундар үчүн 5 шыргый, экинчи жагындагы устундар үчүн 5 шыргый, арт жагындагы устундар үчүн 5 шыргый жасашты. Устундардын дал ортосуна бир башынан экинчи башына өтө турган бир шыргый жасашты. Устундарды алтын менен капташты. Шыргыйлар кийгизилчү шакектерди да алтындан жасашты. Шыргыйларды да алтын менен капташты. Ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан көшөгө жасап, ага чеберчилик менен керуптардын сүрөттөрүн түшүрүштү. Ал көшөгө үчүн 6 гана жыгачынан 4 мамы жасап, аларды алтын менен каптап, алтын илгиштерди тагышты. Мамылардын астына күмүштөн 4 таканыч коюшту. Ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан чатырдын кире беришине саймалуу көшөгө жасашты. Ал көшөгө үчүн илгиштери бар 5 мамы жасап, алардын үстүн жана аларды бириктирген шырыктарды алтын менен капташты. Мамылардын астына жезден 5 таканыч коюшту. 15-бөлүм. Мен чыныгы жүзүм сабагымын, атам болсо жүзүмчү. Мендеги жемиш бербеген ар бир бутакты ал кесип таштайт. Ал эми жемиш берип жаткан ар бир бутакты дагы көбүрөөк жемиш берсин деп тазалайт. Силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула. Ошондо мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Ошол сыяктуу эле силер да менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар. Мен сабакмын. Силер болсо бутактарсыңар. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Ким менин ичимде болбосо, ал бутак сыяктуу сыртка ыргытылат да
куурап калат. Андай бутактарды чогултуп отко ыргытышат. Алар күйүп кетет. Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. Эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат, менин шакирттерим болосуңар. Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Менин осуятым бул: бири-бириңерди мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө. Достор үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторумсуңар. Мындан ары силерди кул дебейм. Анткени кул өз кожоюнун эмне кылып жатканын билбейт. Мен силерди досторум дедим. Анткени силерге атамдан уккандарымдын баарын айтып бердим. Силер мени тандаган жоксуңар. Мен силерди тандап алдым. Барып жемиш берсин деп, жемишиңер туруктуу болсун деп силерди дайындадым. Ошондо атамдан менин ысымым урматына эмне сурасаңар да, ал силерге берет. Силерге бере турган осуятым бул: бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт. Кул өз кожоюнунан жогору эмес деген сөзүм эсиңерде болсун. Эгерде мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгерде менин сөзүмдү угушкан болсо, силерди да угушат. Мунун баарын силерге менин ысымым үчүн кылышат. Анткени мени жиберген Кудайды билишпейт. Эгерде мен келбесем, аларга айтпасам, аларда күнөө жок болмок. Азыр болсо алардын күнөөлөрү үчүн кечирим жок. Ким мени жек көрсө, ал атамды да жек көрөт. Эгерде мен аларга менден башка эч ким кылбаган иштерди көрсөтпөгөн болсом, аларда күнөө жок болмок. Алар көрүштү, бирок мени да, атамды да жек көрүшөт. Алардын мыйзамындагы мени себепсиз эле жек көрүшөт деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Мен силерге сооротуучуну жиберем. Атамдан чыгып келе турган ал чындык руху келгенде силерге мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Силер да күбөлөндүрөсүңөр, анткени башынан бери менин жанымда болдуңар. 12 бөлүм. Акыл насаатты сүйгөн адам билимди сүйөт. Ал эми ашкерелөөнү жек көргөн адам акылсыз. Жакшы адам Теңирден ырайым табат. Ал эми жаман ойлуу адамды Теңир жазалайт. Адам өзүн мыйзамсыздык менен бекемдей албайт. Ал эми адил адамдын тамыры ордунан козголбойт. Жакшы аял күйөөсүнүн таажысы. Ал эми абийирсиз аял сөөктөгү ириң. Адил адамдардын ойлогону акыйкаттык, ал эми мыйзамсыздардын ойлогону жамандык. Мыйзамсыздардын тили кан төгүү үчүн коюлган буктурма, ал эми адил адамдарды өздөрүнүн оозу куткарат. Мыйзамсыздар кырсык басаары менен жок болушат, ал эми адил адамдардын үйү тура берет. Адамды акылына жараша макташат, ал эми жүрөгү бузук адам жек көрүндү болот. Нанга муктаж болуп туруп өзүн көрүнүктүү адам кылып көрсөткөнгө караганда өзү үчүн эмгектенген жөнөкөй адам артык. Адил адам мал үчүн да кам көрөт. Мыйзамсыз адамдар болсо таш боор, өз жерин иштеткен адам нанга тоет, ал эми бекерчиликти сүйгөндөрдү туураган адам кем акыл. Мыйзамсыз адам адил адамды жамандыктын торуна чүргүсү келет, бирок адил адамдын тамыры бекем. Мыйзамсыз адам өз оозунун күнөөлөрү менен торго түшөт, ал эми адил адам жамандыктан кутулат. Адил адам өз оозунун жемишинен жакшылыкка тоет, адам өзүнүн кылган ишине жараша тиешесин алат. Акылсыз адамга өзүнүн жолу түз көрүнөт, ал эми кеңеш уккан адам акылдуу. Акылсыз адамдын ачуусу дароо эле сыртка чыгат, ал эми акылдуу адам ызаасын сыртка чыгарбайт. Билгенин айткан адам чындыкты айтат, ал эми жалган күбөнүн айтканы жалган. Маңызсыз сүйлөгөн адам кылыч менен жаралагандай жаралайт, ал эми акылдуу адамдардын тили сакайтат. Адил адамдын тили түбөлүк жашайт, ал эми алдамчынын тили көз ирмемгеле жашайт. Кара ниеттин жүрөгүндө жаман ой, тынчтык орнотуучулардын жүрөгүндө кубаныч. Адил адам эч жамандык көрбөйт, мыйзамсыздар болсо көп жамандык көрүшөт. Жалган сүйлөгөн тил Теңирдин алдында жийиркеничтүү, ал эми чындыкты сүйлөгөндөр ага жагат. Акыл эстүү адам билимин жашырат, ал эми акылсыздын акылсыздыгын өзүнүн жүрөгү көрсөтүп турат. Аракетчилдердин колу башкарат, ал эми жалкоонун колу салык төлөйт. Жүрөгүндөгү санаа адамдын көңүлүн чөктүрөт, ал эми жылуу сөз аны кубантат. Адил адам жакынына жол көрсөтөт, ал эми мыйзамсыздардын жолу аларды адаштырат. Жалкоо адам өзүнүн илбээсинен бышырып жегенден эринет, ал эми аракетчил адамдын мүлкү баалуу. Чындыктын жолунда өмүр бар, анын жолунда өлүм жок. 5 бөлүм. Сүйүктүү балдар катары Кудайды туура кыла.
Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө. Араңарда ойноштук, ар кандай ыпластык жана дүнүйөкорлук жөнүндө сөз да болбошу керек. Себеби ыйыктарга мындай кылуу жарабайт. Ошондой эле уятсыз, маңызсыз жана маскаралаган сөздөрдү сүйлөбөгүлө. Мындай кылуу жарабайт. Анын ордуна ыраазычылык билдиргиле. Билип койгула, ойноштук кылуучу, нике бузуучу, дүнүйөкор, башкача айтканда бутка табынуучу Машаяктын жана Кудайдын падышачылыгында мураска ээ болбойт. Эч ким силерди маңызсыз сөздөр менен алдабасын. Ошондой кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат. Ошондуктан аларга шерик болбогула. Силер бир кезде караң келеңер, бирок азыр Теңир аркылуу жарык болдуңар. Жарыктын балдары катары жашагыла. Анткени жарыктын жемиши боорукердик, адилдик, чындык. Кудайга эмне жагарын ажырата билгиле. Караңгылыктын жемишсиз иштерине аралашпагыла, тескерисинче аларды ашкере кылгыла. Анткени алардын жашыруун кылып жаткандарын айтканга ооз да барбайт. Анткени ашкереленген нерсенин баары жарык аркылуу ашкереленет. Ачыкка чыккан нерсенин баары жарык. Ошондуктан ыйык жазууда уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил, Машаяк сени жарык кылат деп айтылган. Ошентип кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле. Анткени убакыт жаман. Ошон үчүн акылсыз болбогула, тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. Шарап ичип мас болбогула. Анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Бири-бириңерге забурларды, даңктоо ырларын жана рухий ырларды айтып, Теңирди чын жүрөгүңөр менен даңктабырдагыла. Теңирибиз Иса Машаяктын атынан Кудай атабызга баардык учурда баардык нерсе үчүн ыраазычылык билдиргиле. Кудайдан коркуу менен бири-бириңерге баш ийгиле. Аялдар күйөөңөргө Теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Анткени дененин куткаруучусу Машаяк жыйындын башчысы болгон сыяктуу эле, күйөө да аялдын башчысы. Жыйын Машаякка баш ийгендей эле, аялдар да баардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин. Күйөөлөр аялыңарды Машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Ал жыйынды сөз менен, суу менен жууп тазалап ыйыктоо үчүн. Тагы кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, өзүнүн алдына даңктуу кылып коюу үчүн өзүн берген. Ошол сыяктуу эле күйөөлөр да аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндөй сүйүшү керек. Аялын сүйгөн адам өзүн сүйөт. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескерисинче Машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат. Анткени биз анын дене мүчөлөрүбүз, анын этинен жана сөөгүнөн жаратылганбыз. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Бул сыр аябай терең. Менин айтканым Машаякка жана жыйынга тиешелүү. Силерге тиешелүүсү болсо бул: күйөөсү аялын өзүн сүйгөндөй сүйсүн. Аял болсо күйөөсүн урматтасын.